айтам Алатоонун кары болуп, салам айтам Памиралай суусу болуп, салам айтам Комузумдун көзү болуп, салам айтам Чоңалайдын кызы болуп. Ушунча болду эми Чоңалайдын кызына грамота берип койбосок болбойт, ай? Койгулачы, кыздар, не болуп атасыңар? Бул жер силерге адабият кечеси беле. Бул жер көңүлдүү жигиттер дейт. Бизге юмор керек, юмор. А бизде юмор жок да. Юмор жок болгону менен кыздар, зато кубок ала турган бакталар бар. Андай болсо, Кадырка менде сонун пактар айтып көрбөймүнбү? Шунча жигиттин сүйөм деген сөзүнө караганда, Кадырканын бир элдин кыздар деген сөзүнө жетпейт. Мен Кадыркага арна ыр жаздым да. Кадыр, кадырым менин байлыгым, кечпеңиз суусун кайгынын. Кыздар, менде деле ыр бар. Мен Кадыр менен кыялдарга жетем. Мынаны уккула силер. Кадыркага жумшаксың деп достору. Сөз кылышса мен ал сөздөн коркподум. Андай менде деле бар. Кадыр менен не болорун чын-чынында мындан ары ким билет? Ким билет? Кадыр акем ай чырагым аппагым, сизди көрүп мен тазара баштадым. Кадыр, мен сени Меккеге алып барамын. Кадыр. Мынасы бомба да. Кадыр жаным, менин өмүрлүк жарым. Мынчалык бакыт болбос бул дүйнөдө, бул дүйнөдө. Жүрөгүмдүн касалы, атың ким сенин асалым? Айда, о Кадырканын балдары бар. Койчу. Кадырка, эртерээк айтпайсызбы? Баарыбыздын сүйүүбүздүн аты алгандан кийин мынтип кычыктан чыкпай. Вообще-то биз сизге тарындык. Кыздар, Кадырканы ушу кылган үчүн Кадырканы давайте шыбайбыз. Эгер билсең Кадыр, ушундайсың Кадыр. Кадыр болуш аста-аста, Икрам болуш бир паста. Айзат, сен Кадыр аканы эмес, Икрам аканы шыбап койдуң го? Андай шыбак эмес, мындай шыбак. Алтын баштуу Кадырдан бака баштуу Икрам артык. Мактаган Кадыр тойдо сөгүнөт. Сөгүнөс. Кадыр бар үйдө, Икрам жатпай. Кадыр эки бет атып. Аида, серьезный болбойсуңбу? Сен 2004-жылы деп ким айтат? Сенден кишине 2007-лер турмушка чыгып жүрсө, сен жүрүшүң кара? Менден тез күйөөгө тийиш да. Зато мен олордон тез өлөм. Bang. Элестетебиз, 2007-жылкы сүйүшкөн кыз жигиттер үйлөнүп калып, арадан бир канча убакыттан кийин кыз өз төркүнүндө. Кандайсың кызым? Жакшы, апа өзүңүзчү? Жакшы, кайын журтуң жүрөбү? Ооба, жүрөт. Не жаңылыктар? Жаңылык той кылайык деп атабыз. Кандай той? Сүннөт той. Неберемде отурган жатасыңарбы? Жок, күйөө балаңызды. Bang. Урматтуу кыздар, апаңар айткан эң идеальный, ичпеген, чекпеген, саат 8-ден кийин көчөгө вообще чыкпаган, китептен башын көтөрбөгөн элдин кыздары мына бизбиз. Сиздер менен элдин кыздары командасы болду. Чоң рахмат.
Алдыңыздарда Girl Style командасы. Буга чейин балдар сахнага чыгып кыздар жөнүндө тамаша ойночу эле. Ооба. Бүгүн биз керек болсо балдар жөнүндө тамаша ойнойбуз. Кыздар, мен айтам. Айт. Дайыма кыздар көчөгө мини юбка кийип чыкканда балдар шылдыңдайт. Шылдыңдаган балдар, керек болсо ошол мини юбканы бизге берилгени үчүн, Ооба. кыздарга жарашканы үчүн кийесиз, чынбы? Чын. Мисалы, эркек кишилерге мини юбка берилгенде, эркек кишилер киймек. Допустим, кадыракка кийип калса кандай болмок? Кандай болмок? Кыздар элестеткиле, мынерден мини юбка кийип алып кадыракка трибунада турат. Кадыр next to? Олей. Кыздар, алго мейли. Ошол эле кыска мини юбканы икрамакка кийип калса кандай болмок? Кандай болмок? Гамаш бийиндагы мини юбка кийчү эле. Гамашты каяктан чыгардың? Икрамаканын буту гамаждан айырмасы жок. Жүн басып кеткен ғой. Кыздар, алдыңкы балдар өздөрүнчө кыйын болуп, өздөрүн арстанга тең болуп турду. Илгерки арстандар түшүнсө болот, 80 жылдап, 90 жылдап арстандык кылышкан. Азыркы эркектер 90 жаш бул жакта турсун, 30 жылдан кийин эле үйлөнгөндөн кийин мышык болуп калтасыңар го. Кыздар, Кудай буйрса, Баткен тынч болуп турса, биз быйылкы сезондо чемпион болобуз. Жумагүл, биздин чемпион болушубузга Баткендин эмне тиешеси бар? Эмнен карасаң, Кудай сактасын, эртең кокус Баткенде бирдек болуп калсачы, дагы тарнадан чыгат. Баткенде мындай болтат, Баткенди карабай сыңар, матата, чыгып алып ушул жерде ыйлайт го. Как будто бир калыстарто кубок берип койсо, Баткен тынч болуп калчудай. Эми Элда түшүнүп атат окшойт. Негизи айтам да, базар жок, кыздар, биз деле Баткенге күйөбүз. Баткенге биз деле баргыбыз келет. Кыз башыбыз менен Баткенге бара албасак не кылайлы туугандар? Чын, ооба. Жумагүл, эми дастанда түшүнүп коюш керек да. Дастандагы бизге ошо бара албагандыктан бул жака чыгып айтып атпайбы? Чоң рахмат. Алдыңыздарда жалаң айымдардан түзүлгөн кыздар командасы, биз баштайбыз. Кыздар, Girl Style! Балдардын кыздарга айткан дежурный сөздөрүнүн коллекциясы. Жаным, сага чейин эч ким менен сүйлөшкөн эмесмин. Мен бир эле сени сүйөм. Коркпой тер, үйлөнгөндөн өзүм октолом. Өзү башка жумуш кылам. Таксист болуп бош убактымда эле иштеп коем. Азыр жаңды болуп калсам, эмне кылат элең козу? Өзү вообще ичпейм деген. Тойлордо эми анча-мынча ичип коем. Анда да өзүм билеме. Өзүчү кыздарга такыр барбайм деген, атайын сен үчүн спорт зал таштап келбедиңер. Чоң рахмат. Негизи көңүлдүү жигиттер бул бир үй-бүлө. Мына ошол үй-бүлөгө кичинекей эркелеп турганга кыздар керек. Эми бул жерде жалаң балдар, ал эми биз кыздар тазалыкты камсыз кылып шыпырып тазалап турабызбы дейм да. Жумагүл, бул жерде бир эле биз кыздар командасы эмеспиз. Бизден сырткары элдин кыздары дагы бар го. Элдин кыздары балдардан өткөн полит жашайт. Кыздар командасы алды. Команда Girl Style. Катуураак кол чаап коюңуздар. Алгачкы ирет чоң сахнада.